Бүгүнкү күндө COVID-19 илдети менен күрөшкөн дарыгерлерге мамлекет тарабынан компенсация төлөп берүү жагы каралган. Өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу Баткен облусундагы бүгүнкү күндүн баатырларына апрель, май, июнь айлары үчүн 18 миллион 531 миң 655 сомду түзгөн компенсация төлөп берилди. Мындай кошумча маянаны облуста жалпы 1676 медицина кызматкери алды. Бүгүнкү күндө бул акча каражаттары толугу менен аймактык ооруканаларга үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна жана жалпы дарыгерлик практикалык борборлорго толугу менен которулуп берилген. Бүгүнкү күндө милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан кошумча төлөнгөн компенсациялык төлөмдөр боюнча карыз жок. Ал эми ошол кызыл зонада иштеп жаткан ар бир врачтар үчүн бир күнүнө иштеген үчүн 2300 сомдон каралган. Ал эми орто медициналык кызматкерлерге 2000 сомдон каралган. Ал эми үчүнчүсү бул кенже кызматкерлер. Булар үчүн 1800 сомдон күнүнө каралган. Алиякан Алибекова облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө 35 жылдан бери эмгектенип келет. COVID-19 илдети жайылгандан бери ооруга чалдыккан бейтаптарды айыктырууда жардамын аяган эмес. Ал 14 күн кызыл зонада иштеп, 14 күн обсервацияда болгон. Азыр дагы экинчи волнага кирип эмгектенип атам. Оорулардын өмүрүн сактап калыш үчүн жардам берип атабыз. Биринчи толкунунда бизге ошол бул жактан 14 күн, обсервацияда 14 күн жүргөнүбүздө 42 миңден акча алдык биз. Мурдага салыштырмалуу көп. Азырдан иштеп атабыз. Баткен облустук биргелешкен ооруканасында жалпы 300дөн ашуун медицина кызматкери эмгектенет. Алардын баары коронавирус илдети менен ооруган жарандардын өмүрүн сактап калууга өз салымдарын кошууда. Алардын иштегенине жараша кошумча акча төлөнүп берилүүдө. Кооптуу аймакта ооруу менен күрөшкөн медицина кызматкерлери үчүн 47 миң сомго чейин төлөнүп берилет. Биринчи волнада бизде 77 мед кызматкери иштеп чыкты. Алардын ичинен акчасы жана майнасы берилгендерден, мисалы майнасынан сырткары Фомустан 802 миң 900 сом бөлүп берилди. Ушу 77 сотрудникке. И Эпид фонддон 237 миң 970 сом бөлүп берилди. Бардыгы болуп ошондо 1 миллион 39 миң 997 сом акча берилди. Бул жерде 77 сотрудниктин бардыгы эле 14 күн кирип иштеген эмес. Булардын ичинен 14 күн иштегендерге 14 күнгө жараша күнүнө бөлүп төлөнгөн. А ким бирөөлөргө саатына төлөнөт. Мисалы лабораториялар бар, башкалар бар, дарбазада постто тургандар бар. Аларга саат менен төлөнүп, общий алгандагы сумма бул. Мындан сырткары Баткен облусунда ак халатчан дарыгерлер үчүн жаратылышта обсервациялык орундар даярдалган. Облус башчысы Алишер Абдрахмановдун тапшырмасына ылайык, оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмдөрүндө коронавирус илдети менен ооруган бейтаптарды 14 күн бою дарылап чыккан дарыгерлер таза аба, кол жаратылышта жайгашкан жайларда эс алат. Ошондой эле өкүлчүлүктүн резервдик фондунан айрым дарыгерлерге 5 миң сомдон акчалай сыйлык берилди.